Бул пирамидаларды өз жеринде азыркы эле ушул жергиликтүү адамдардын ата-бабалары салышкан. Теотихуакан шаарын салууда Египеттин таш пирамидаларын салган усталардын таш кескен аспаптары колдонулган эмес. Алардын таш кесүүдө бөтөнчө ыкмалары болгон. Долбоорлоочу архитектор, жумушчу адамдарды башкарган жана жаңы иш орундарын түзүп турган, эң мыкты уюшкан күч түзүмдөрүн ойлоп табышкан. Күн кудайына арналып салынган пирамиданын өзү эле 4 миллиард кил салмакка барат. Жумушчулардын жоон тобу таш алуу үчүн миңдеген үңкүрлөрдү казууга туура келген. Пирамидага керектүү ташты алуу үчүн алар 8 чарчы чакырым жерди казышкан. Жөө жана жылаңач кол менен алар 8 чакырым аралыктагы ташты керектүү жайга жеткизүүгө болгон күчүн сарпылашкан. Шаар салынып жаткан кезде мерт болгон жумушчулардын табылган сөөктөрү жана тиштеринин анализин изилдөөдө алардын ден соолугу жакшы болгондугу, ошондой эле жакшы тамактангандыгы тастыкталды. Алар бул зор пирамидаларды кимдир бирөөнүн мажбурлоосу менен салышкан эмес. Бул зор пирамидаларды алар атуулдук парыз же жоопкерчилик катары салышкан. Ананда бул курулушту алар бөтөн бирөөгө эмес, өзүлөрү үчүн курушкан. Эгер жумушчулар кул болбосо, анда аларды ким башкарып иштетип турган? Алардын ханы, эл башчысы, падышасы же императору болду экен? Муну эми эч ким билбейт. Бул сырдуу Теотихуакан шаарын салдырган жана башкарган падыша тууралуу эч бир маалымат жок. Биз алардын кайда жашаганын жана кайсы жерге сөөгү коюлганын билбейбиз. Биз бул шаардын айланасын тыкыр иликтөөгө алганда да Теотихуаканды башкарган бир да падыша тууралуу маалымат таппадык. Балким бул Теотихуакан шаарын башкарган адамдын ысымын ал кезде жарыя кылбоо, ошол кездеги салттык жөрөлгөгө жараша болгон чыгар. Дээрлик бүт дүйнөнүн баардык элдеринин тарыхында кандай башкаруучу болгондугу тууралуу маалыматтар камтылган. Египет пирамидалары ошол кездеги падышанын урматына жана сөөлөтүнө салынган күмбөз болгон. Ал эми майя элдеринин падышалары глиф
же тагыраак айтканда графикалык чегилген жазууларда жазылып калган. Рим императорлору Кудай катары урмат сыйга бөлөнүп, атын даңазалашкан. Гиганттык мрамор айкелдери болсо Америка президенттеринин урматына арналып салынып келген. Көпчүлүк адамдар Теотихуакан шаарын башкарган адамдардын денеси дал ушул пирамидалардын ичине коюлгандыгын айтып келишет. Болжолдоолорго караганда, башкаруучулардын сөөгү шаардын экинчи чоң пирамида ичине коюлган. Ал Ай пирамидасы. Археолог Сабуро Сугияма байыркы падышалардын сөөгү коюлган жайды табуу үчүн пирамида ичин изилдөөгө алууда. Мындай катаал жайда иштөө өтө кооптуу. Күтүлбөгөн жерден жер алдындагы казылган үңкүр кулап басып калуусу ыктымал эле. Андыктан алар үстү урап, басып калбаш үчүн тирөөчтөрдү такап, аз-аздан казып жатышат. Казылган үңкүрдүн түбүнөн ал күтүүсүз ачылышка туш болду. Ал байыркы имараттын дубалы болуп чыкты. Бул күмбөз эмес, такыр бөлөк пирамиданын дубалы эле. Таң калыштуусу, жогорудагы жер үстүндөгү пирамида жер алдында коюлган өзүнөн дагы мурдагы эски пирамиданы катып жатканы болду. Сугияма казууну андан ары улантты. Мына ошентип ал күтүүсүз бөлөк пирамиданын пайдубалын таап отурат. Бирок табылган муну менен эле токтоп калган жок. Мындан бөлөк дагы бир жана дагы бирөө болуп удаа толук 3 пирамиданы таап отурат. Биз бул казууда 7 курулуштун изин таба алдык. Айга арналып салынган пирамида биз ойлогондой бир гана курулуштан турбайт. Ал 7 катмар курулуштан түзүлгөн. Бир пирамиданын үстүнө мынча көп пирамиданы ким салды болду экен? Сугияма бул зор курулушту салган элдер үчүн пирамидалар байлыктын жана күч кубаттын урааны болгон деп эсептейт. Айтылгандай Теотихуакан бүтүндөй Мезоамерика аймагындагы эң өнүккөн шаарлардын алдыңкысы болчу. Андыктан падышалар кең аймактарга ээлик кылуу үчүн өз күч кубатын зор пирамидаларды салуу менен далилдеп, үстөмдүгүн көргөзө алган. Мындай зор долбоордун курулушу өз эле жогорудагы ойду тастыктап тургансый. Ал бул жерлер биздики. Биз бул аймактарга толук кандуу ээлик кылабыз. Биз кудайлардай эле улуу нерселерди жасай алабыз деген ураан менен салынган.
Сугияма күндөрдүн bir күнү падышалык көрүстөндү табаарынан эч бир күмөн санабайт. Анан ал ошондо бул Теотихуаканды кайсы падыша башкаргандыгын билет. Бирок бул жерде табылган буюмдар Теотихуакандын таптакыр башка максатта салынгандыгы тууралуу талаштуу маселени жаратып келүүдө. Жогорку үлгүдө салынган имараттардын өзгөчөлүгү анын купуя сырды ачпастан дале түрү шаар катары айтылып келгендиги кандайдыр бир ачуу чындыктан кабар берип турган сый. Күн пирамидасынын алдында терең үңкүр бар. Оозгу тепкичтерди басып өткөн соң, пирамиданын дал ортосун көздөй кеткен 100 метрдей кууш жол бар. Бул үңкүр Теотихуакандыктар үчүн ыйык деп эсептелинген. Жана алардын адамдарынын сөөгү коюлган. Өлгөндөр аркы дүйнөгө кетет. Ал эми ырым-жырым же салттык сыйынуу үчүн түн ичинде атайы топтошкон адамдар бул жерге келип турушат. Бул жай алардын ишениминде ыйык деп эсептелип, ал эми аны жаап турган күн пирамидасы табияттын ар кандай кырсыктарынан калкалап турат дешкен. Бирок бул үңкүр менен пирамиданын өз ара шайкеш келиши өтө талаштуу маселени жаратып келүүдө. Үңкүр чыгыштан батышты көздөй алып барат. Бул пирамиданын туура жерден орун алганынан кабар берет. Бирок бул шайкештиктер чынында да туура дал келүүчүлүкпү? Же пирамиданын эмнеге курулгандыгынын жандырмагын чечип берүүчү далил катары салынганбы? Пирамиданын алдыңкы бөлүгү жебе сымал түз эле горизонтто жайгашкан кайсы бир жердин көргөзүп турган сый. Жылына бир гана жолу дал ушул жебе көргөзүп турган горизонт же тагыраак айтканда асманда 7 сиңди аталышындагы 7 жылдызды мелдеп турат. Бул 7 жылдыздын астрономиялык тактыкта белгиге дал келүүсү менен алар айдаган үрөөнүнүн түшүмдүүлүгү кандай болорун билишкен. Түшүмдүн жакшы болуусу өлкөнүн дагы да өнүгө беришине өбөлгө түзмөк. Ал эми түшүм аз болсо ачкачылык өкүм сүрөт. Шаардын жашоочулары так
жана туура жайгашкан жылдыздардын төлгөсүнө көз каранды болушкан. Демек пирамидалардын салынышы да асмандагы жылдыздардын жайгашуусуна ылайык курулган. The Pyramid of the Sun was a huge alarm clock. Күн пирамидасы элди ойготкон же элди дайыма эмгекке чакырып турган. Аны көргөн адам жылдын кандай болоорун, эгин айдоого, оруп жыйууга боло тургандыгын билип, ага жараша иш кылууга мүмкүндүк берген. Айдын чыгышы биздин жашообуз үчүн эң натыйжалуу маалыматтарды берет. Анын чыгышы толушунан биз мезгилди, анын нурунун жалбыракка, тикенге тийишинен убакыттын канчалык өткөнүн биле алабыз. Анда алар асмандагы жылдыздардын жайгашуусуна жараша бул эбегейсиз зор пирамидаларды кантип салышкан? Алар пирамидаларды салыш үчүн андай деле өзгөчө аспаптарды колдонушкан эмес. Чынында мындай курулушту салууга бульдозер, компьютер, атүгүл жөнөкөй сызгыч дагы керектелбейт. Болгону узакка созулган байкоо жүргүзүү керек. Миңдеген адамдардын жана бүтүндөй өнүккөн мамлекеттин тагдыры бир гана адамдын жана ошондой эле бир нече таякчанын алдында чечилет. Бул ыкма эң жөнөкөй, шилтем жана туура багытта көз мелжөө менен ишке ашат. Астроном, же бизче айтканда ошол кездеги жылдызчы, ортосу түз таарылган таякты алыстагы пирамиданын дал ортосуна мээлеп койгон. Биз куралсыз көз менен караганда мындай нерсеге такыр ишенбейбиз. Болгондо да жылаңач кол, таяк, жип менен эч нерсе кыла албайбыз. Бул жөнөкөй ыкма бүтүндөй шаардын, күн жана жылдыздардын орун алышы менен шайкеш келген учурун аныктоого жардам берет. Көпчүлүк окумуштуулар баса белгилегендей, бул пирамиданын курулган максаты да ушуга багытталган. Асман же аала менен байланышкан шаар. Өлүм пирамидалары. Даректүү тасма National Geographic and Film тарабынан тартылган. Фильмди которгон жана үн коштогон Токтосон Жакыпов. Графикалаган жана монтаждаган Токтосон Жакыпов.